Кайра иштетүү, айыл чарба жана соода. Өлкөдө аталган тармактар боюнча али ишке аша элек 200дөн ашуун ири долбоор бар. Деги эле экономиканы өнүктүрүү үчүн жылына кеминде 300-400 миллион доллар капитал талап кылынат. Мындай программаларды жүзөгө ашыруу үчүн Кыргыз-Түркмөн өнүктүрүү фонду иштеп баштайт. Устаздык капиталы 100 миллион доллар боюнча макулдук келишимдер келди. Өкмөттөр муну аягына чыгарыш керек, иштеп чыгыш керек. Эгерде ушул фонд иштеп кете турган болсо, анда мына былтыр биздин соода саттык карма катнаштарыбыз 11,7 миллион доллардын тегерегинде болмок экен. Биз 10 эсе көбөйтсөк деген ойлорубузду айтылып атат да. Мындан тышкары көптөн бери чечилбей келаткан ушу биздин торгово-промышленный палаталардын ортосундагы бири-бири менен макулдашуулуктун негизинде Кыргызстанда соода үйү Түркмөнстандын курула турган болду. Бул акыркы чекиттери коюлду. Муну дагы эки өкмөт аягына чыгарыш керек. Аталган соода жайын Бишкекте 35-40 миң чарчы метр жерге куруу максатталууда. 18 кабаттуу имаратты Түркмөнстан салат. Бул кыргызстандык өндүрүшчүлөр менен өнөр жайчыларга жакшы таасирин тийгизет. Өнүктүрүү фондунун дагы бир алгачкы ишке аша турган программаларынын бири бул Ысык көлдөгү 5 жылдыздуу ден соолукту чыңдоочу мейманкана. Ичинде спортсмендерге же ошол ден соолукту мындай оңдойбуз деген жакшыртабыз деген туристтерге же жөн эле көлгө түшүп мындай курортно-рекреационный отдыхка бара турган туристтерге атайын бир чоң комплекс болсун. Бул 3 айда эмес, жылына бир 12 айдын ичинде 12 ай мындай толук иштегендей бир комплекс болсун деп. Серепчилердин айтымында бул фонд өз убагында ачылды. Эгерде ал толугу менен иштеп баштаса, биринчи кезекте курулуш энергетика тармагынан баштоо зарыл. Анткени алар өзүн өзү каржылап берет. Энергетика тармагында болгон ири долбоорлор бар, бирок ал жакта көбүрөөк каражаттар сарпталмак. Ошон үчүн бул менимче бул башталыш эле. Алар мындай баштап көрүп, эгерде ал фонд ийгиликтүү иштеп баштаса, анда ошол инвестициянын көлөмү өсөт жана жыл сайын көбөйүп баштайт. Анткени Түркмөнстандын мындай жайгашканы ал мындай өтө стратегиялык жерде турат да, анан кийин деңизге чыгышы бар да. Ошондуктан балким ушул жакта Кыргызстанда чыгарылган продукция темир жол аркылуу же мындай жолдор аркылуу ташылып, анан кийин деңиз аркылуу чет мамлекеттерге дагы ташылышы мүмкүн. Эске салсак, президент Садыр Жапаровдун Түркмөнстанга болгон расмий сапары ийгиликтүү болуп, көптөгөн документтерге жана келишимдерге кол коюлду. Анын ичинде транспорттук логистика боюнча келишим түзүлүп, кыргыз тараптын өлкөгө газ жана электр энергиясын жеткирүү жаатындагы маселелери менен суроо талаптары чечилди. Мерим Эшимбекова, Жолболду Байсаев, ЛТР Бишкек.